Адамга өң чыгарган мүчөнүн бирөө кабак болуп, маңдайдын алды, көз чарасынын үстүңкү каш жайгашкан кырбоосу кабак аталган. Эки көзүнүн үстүңкү кырбоосунда эки кабак болот. Ал эки ортосу кабак куушу деп аталат. Сынчылар кабактын сынын бүркүт кабак, күйкө кабак, жар кабак, көр кабак, жылма кабак, жайдары кабак деген сындар менен атаган. Мындай көрүнүштө кабактын кырбоо сөөгүнүн дөңсө түздүгү жана анын үстүндөгү булчуң эттин калың жукалыгы түзгөн. Кабактын жай турушу төмөнгө салыңкы же чытылып турушунан көөнүн жайы көрүнгөн. Кабактын куушу жыйрыла түшкөнү кабак чытыды, каяшадан кабак чытыган жаман кабак түйдү, кабактын салаңдай түшкөнү, кабагы бүркө, кабагы салыңкы, ал кабагы жай турганы кабагы ачык, кабагы жазылуу болгону болуп, ал тургай кыз калыңын тергеп кабак ачар атаган. Кабак кашына караганы анын көөнүн алганы болгон. Ушундай көөн менен кабакты кыргыз сынчылары туташтыра карап, бирөөнөн бирөөн көргөн. Ачылган кабак жакшылык көрөт, бүркөлгөн кабак бир балээни көрөт деп кабакты кыялына байлаган. Кабагын ачпай жүргөн, кабагынан кар жаап турган адамды кабагы жаман деп атап, сынчылар кабагы жамандын сабагы жаман деп сын берген. Кабагы жамандын кыялы жаман болуп, кыялы тагдырын белгилеген. Калың терең кабак баатырлыктын, эриктин, тууштуулуктун кабагы деп каралган. Манастыр өлгөндө атасы биринчи сын көз салып, жалаяк ооз жар кабак, жагы жазы эки узун, эрди калың көзү үңкүр, эр мүнөзү көрүнөт деп кабагынан баатырлык мүнөздү көргөн. Кабагы бийик бүркүт кабактар байкер, бардар өтөт. Кабак куушунда калы болсо ичтар кең ичел келет. Кармыштегин Макелек Өмүрбай уулу, кыргыз сынчылык жана көчөт маданияты.